2017 жылдан тартып министрлик биом экологиялык кыймылы жана Конрад Аденауэр фонду менен кызматташтыкта Евросоюздун колдоосу менен билим берүү чөйрөсүнүн комплекстүү коопсуздук стандарттарын иштеп чыгуу боюнча долбоорду ишке ашырууда. Иш процессинде билим берүү уюмунун сапаттарынын бири коопсуздук экени түшүнүктүү болду. Ал өзүнө бир нече аспектти камтыйт. Бул физикалык, экологиялык жана абдан маанилүү психологиялык коопсуздук. Мектеп ичиндеги билим берүү чөйрөсү балдарды ыңгайлуу окутууга мүмкүндүк бергендей болуп, жана билим берүү процессинин бардык катышуучулары, мугалимдер, ата-энелер, балдар мектептик социумдун тең укуктуу мүчөлөрү болууга, балдар өз курдаштары жана чоңдор менен өз ара мамиле түзүүнү үйрөнүүгө шарт түзгөндөй болуп түзүлүүгө тийиш. Тилекке каршы көптөгөн мектептерде бүгүнкү күндө окуучулар мугалимдер тарабынан кыйкырык жана орой мамиледен жабыркоодо. Эскерте кетсем, министрлик 2017 жылдын декабрында педагогдордун кесиптик этиканы кынтыксыз сактоосу жөнүндө буйрукту дагы бир жолу жөнөтүүгө аргысыз болду. Анткени Минкуш айылынын Крупская атындагы мектептин мугалими менен окуучулардын ортосунда чыр чатак нормалардын ушул убакытка чейин сакталбай жатканын көрсөттү. Мугалимдер тарабынан психологиялык, кээ бирде физикалык зомбулук балдардын суицидине жана окууну каалабастыкка алып келүүдө. Ошондуктан дагы бир жолу эскертип кетким келет. Билим берүү жөнүндө мыйзамынын 29 беренесинде мугалим балдарга карата эмоционалдык, психикалык, физикалык зомбулукка жол бербеши керек экендиги так айтылган.